Рахмат, 5-ші микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Бүгүн негизи аягына чейин сүйлөсөк болмок, бирок эми көпчүлүк менен кабыл алынып калынды. Бирок мен баягы учурдан пайдаланып жооп ала албайм, бирок сунушумду берип кетейин. Урматтуу Акылбек Сөнбекович, өзүңүз жогоруда айтып кеттиңиз, ушул баягы декабрь айынын ичинде 20-сынан 25-ине чейин ушул бардык жалпы кадр саясаты боюнча каралат деп атасыз. Мен ошого сунушум бар эле. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул биздин кабинет министровда канча деген сизде аппарат кызматкерлери бар, инспекторлор бар, региондордо кураторлор бар. Ошолордун баарын сиздин ишиңизге жеңилдетүү максатында мен ойлойм, сунушум сизге. Ушул жергиликтүү бийлик менен биргеликте ошол жерде канча деген көмүскөдө таанышы жок, баягы башка кызматка бара албаган жакшы мындай бир өзүнүн кесипкөй адамдарыбыз бар. Ошол эле областтык тармакта, ошол эле тиги райондук тармактарда. Ошону мен сизге сунушум, ушул сиздердин аппараттагы кызматкерлер, именно жана инспектор, кураторлор жылдап отургандар бар. 10 жыл, 15 жылдан бери отургандар бар. Эмне алардын крышасы ошончолук эле чоңбу? Давайте ошолорду сиздердин ишиңерди жеңилдетүү максатында ошо региондорго жибериңиз. Региондордо жергиликтүү бийлик менен, эл менен иштеп көрсүн. Болбосо алар уже не то что башкасын эмес, бүгүнкү күндө жогорку кеңештин дагы иштерине кийлигишип, мондай бир ким каяка баса турганын сизге жеткизбей чечип калган силердин инспекторлоруңар бар. Менин бул боюнча сунушум. Себеби мынакей көчө эле өзүңүздөр көрсөңүздөр керек, кээ бир министрдин орун басарлары бир суроого жооп бере албаган министрдин орун басарлары келип атат. Ага караганда ошол жергиликтүү мааниде иштеп жүргөн райондук масштабта, областтык масштабта иштеп жүргөн мыкты кадрларыбыз бар. Ошолорду алып келип орун басар кылып коюп койсоңуздар, алар маалыматтарды бере алат бул жерге келип. Мени сиздерге бул болгон сунушум, ушул жылдын жыйынтыгы менен өзүңүз айткандай, ушул канча кызматкер ушул жогорку кеңештин аппаратынанбы керек болсо, же ошол силердин министрликтер тарабынанбы ошол региондорго жиберип, 1 жылдык, 2 жылдык командировочный кылып жиберсеңиздер, ошондо гана мен ойлойм, боореки иштин кагаз жүзүндө чыгарылганы менен аткарылганы өзүңүз жакшы билесиз, бул асман менен жер. Бирок ушул жердегилер менен жергиликтүү бийлик өкө бири-бири менен айкалыштыра албагандыктан көп иштер токтоп аткан учурлар кездешүүдө. Анан эми мен экинчи суроом, сунушум сизге баягы көп эле айтып жүрөм. Мына бүгүн бюджеттен дагы берейин дедим эле. Убакыттын тардыгына байланыштуу биздин Чолпон Ата шаарындагы саркынды сууларды тазалоочу жайы мен эмнегедир бюджеттен көрө алган жокмун. Ошол эле мезгилде ошонун үстүнөн иштеп аткан кээ бир министрликтер бүгүнкү күнгө чейин жоопторун бере алышпайт. Берсе дагы экөөнүкү эки башка разница менен чыгат. Болбосо ошол Ысык көл районунда көпчүлүгүнүн үйлөрү бар. Билесиздер аны. Мен ойлойм, бул жеке эле ал адамдар эмес, бул жалпы республикалык масштабта мындай бир оорчундуу маселеге айланып электе ушул быйылкы 23 жылдын бюджетине киргизип туруп, ошону карасак, себеби кээ бирлери ал кымбат проект деген дагы сөздөр чыгып атат. Рахмат.